Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биздин каналда эң сонун сиз билбеген маалыматтар чыгат. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар. Өлүмдөн качып кетмекчи болгон адам. Бул окуя Сулайман алейхиссалам учурунда болгон. Сулайман алейхиссалам бир адам менен сүйлөшүп турганда, Азраил алейхиссалам адам өңдүү болуп келип, Сулаймандын жанындагы кишини жаман көз менен карап өтүп кетет. Ошондо ал адам Сулаймандан: «Эй Аллахтын расулу, бул ким эле?» деп сурайт. Сулайман алейхиссалам: «Бул Азраил эле» деди. Ошол учурда ал адам коркуп кетип, мындай деди: «Эй Сулайман, Азраил мага жаман көз менен карады. Ал менин жанымды алганы келди окшойт. Сенден суранам, мени алыс жактарга жиберип салчы» деди. Сулайман алейхиссалам Шамалга амир кылат. Шамал бул адамды Хиндистан жака алып барып сал. Эртеси күнү Азраил алейхиссалам кайра Сулайман алейхиссаламдын жанына келди. Ошондо Сулайман алейхиссалам айтат: «Эй Азраил, кечээ менин жанымда бир адам бар эле. Сен ага жаман көзү менен карадың. Ал коркуп кетти. Менден өзүн Хиндистан жака жиберишимди суранды. Анан мен аны Хиндистанга жибердим». Анда Азраил алейхиссалам мындай деди: «Эй Сулайман, билесиңби, мен кечээ аны көргөндө эмнеге таң калганымды? Аллах мага бир тизме берген. Ал жанын ал деп тизмелеп берген адамдардын тизмеси болчу. Ал тизмедеги адамдардын арасында ошол адам бар эле. Бирок ал адамдын жанын эртеги Хиндистанда ал деген эле. Мен сенин жаныңдан көрүп таң калганмын. Негизи мен ал адамдын жанын бүгүн Хиндистанда алышым керек эле. Кантип бул адам бир күндө Хиндистанга жетип барат деп ойлодум эле. Бирок мен бүгүн Хиндистанга барсам ошол жерде жүрүптүр. Жанын алдым» деген экен. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.